Талас облысындагы Киров суу сактагычында салына турган Баласаруу Чакан ГЭСинин курулуш иштери өз убагында жүрүп жатат. Долбоорду Чакан ГЭС ачык акционердик коому ишке ашырууда. Мамлекет тарабынан узак мөөнөттүү насыя берилип, каржылоо маселеси толугу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Баласаруу Чакан ГЭСинин долбоордук сметалык документациясы аягына чыгып, керектелүүчү жабдуулар Европада жасалууда. Şu Баласаруу ГЭСи курулушу менен иштелип чыккан электр энергияны таратуу максатында 6,3 километр линия курулуш керек эле. Мунун бири 110 киловольт Покровка подстанциясына чыгып, бири болсо Кара-Арча аркылуу, Кара-Арча подстанциясы аркылуу Семетей Кара-Арча Жигрес линиясына кошулат. Покровкага чыккан 110 киловольт аба чубалы болсо Кировка Южная аба чубалгысына кошулат да, ошондо жалпы энергия тутумга кошулуп калат. Бүгүнкү күндө электр тармактар ишканасынын ишкер сандарынын күчү менен ушул 31 зым тирөөчтөн турган линия курулуп атат. Бүгүнкү күндө 31-ден 9 темир бетон зым тирөөчтөрү коюлду. 2021 жылы долбоор мамлекеттик экспертизадан текшерилип, электр көмөк чордону жана ГЭСтин имаратынын курулуш иштери башталган. Баласаруу ГЭСинин кубаттуулугу 25 мегаватт. Анда 3 генератор орнотулуп, орто эсеп менен 92 миллион киловатт-саат өлчөмүндөгү электр энергиясы иштелип чыгарылат. Баласаруу ГЭСи Киров суу сактагычынын гидроэнергетикалык потенциалын натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 29 августунда президент Садыр Жапаров Баласаруу Чакан ГЭСинин пайдубалына капсула салган. Союз бузулуп кеткенден бул долбоор токтоп калган. Кийин бизде Норд Консалтинг деген компания келип, алар да бир предтео жасаган. Ошонун алкагында кийин теолор даярдалып, долбоорлор бүтүп, ушу бүгүнкү күндө ушул чоң объект курулуп баштады. Жалпы айтып берсек, бул өтө маанилүү, керектүү. Эмне дегенде ушул электр энергия менен жалпы Талас регионунун 50%-ин керектүү учурда жайкы мезгилде электр энергия берүүгө шарт түзүлөт. Бул суу өзүңөр белгилүү болгондой келет, агат. Бул Киров суу сактагычынын энергиясын иштетүү максатында ушундай чоң мега долбоор ишке ашырылып атат. Ушул сууну биз багыттын туура иштетип, керектүү электр энергияны өндүрүп чыгып, бизнес электр тармактарына кошуп бергенин өзүңөр деле көрдүңөр. Азыр жалпы бул электр тармактар мекемеси да чоң иш аракет кылып атат. Азыр аба ырайга карабастан линиялар курулуп атат. Баласаруу Чакан гидроэлектростанциясы 2023 жылдын аягында ишке берилет.